Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр. Адаттагыдай мен сиздер менен Кубанч Чороев жана бүгүн биз тарых сабактарындабыз. Кыргыз элинин тарыхы жөнүндө, анын санжырасы жөнүндө учкай кеп кылмакпыз. Мен бүгүн теманы ушу Кыргыз эл санжырасы Төлөк Төрөкан уулунун китеби Кыргыз эл санжырасы деген ушул китептен бир кыргыздардын пайда болушу, ушу түп аталары кимдер, кандайча ошолордон тараган, мына ошол маселелер албетте бардыгын кызыктырбай койбойт. Анан ушул Төлөк Төрөкан уулунун ушул баягы байыркы китептерден, байыркы калтырылган кыргыздардын мындай архаикалык тарыхы ушул чогултуп, ошо колуна калып калган байыркы китептерден чогулткан китеп десек болот да. Бул өтө архаикалык, баягы Манас эпосундай эле. Анан мен ушул жерде көңүл бура турган маселе эмне болду? Ушул түп аталарыбызды кайсыл жакка алып барат деген маселеде. Албетте тарыхта ушул санжыраларда мындай мификалык негизде, негизи канча деген муундарды калтырып, аталарды атап кете берет да. Бирок негизги мындай линияны биз байкасак болот да. Маселен, кыргыздар бардык эле биздин Манас эпосундагы санжырадабы, бардык эле санжырада бул Нух пайгамбардын Жапас деген баласынан тарайт деп айтылат да. Эми орусча ошо Торада, Библияда аны Яфет деп жазат да, кыргызча Жапас деп айтабыз да. Анан кыргыздардын таралыш жери дагы мындай оригиналдуу берилген да, ушу кимден тарайт деген сөздү мен бир нече окуп берип коеюн. Бул Япастан тараган түрк менен түтөк жөнүндө бөлүм деп жазылган. Ал заманда дейт, инсан от жагууну билбейт экен. Айвандарды уруп кармап алса, эт, аш, даамдарды чийки бүкүлү жеп аш кыла берет экен. Түтөк бир күнү тоо аралап, кийик уулап, булап жаткан нерсени таап алыптыр. Эки жалпак таштын ортосуна коюп, жумалактап сүрүптүр. Сүртсө түтөп барып от алыптыр. Муну термечик арасына койсо күйүп от болуптур. Чок болгондон кийин кармап алган кийик этин отко кактаптыр. Бышык эт болуптур. Жеп бакса таттуу экен. Чийки жегенден бышырып жеген таттуу экен деп агасы түрккө бул кепти айтыптыр. Эй шум, сен аны кандай от кылдың десе, мындай от кылдым деп кайталап көрсөтүптүр. Ошол үчүн түгөнгөн нерсени жасады деп, түтөгөн нерсени жасады деп түтөк аталган экен. Даамдарды бышырып жешти ошондон баштап билген экен. Отту суук болгондо жагып жылына турган жерлерге 40 эле күндүк суук болчу экен. Ошол үчүн 40 күндүк чилде деп айтылып калыптыр деп жазат. Мына ошол түрктүн 2 аялынан 10 бала, 5тен бала болгон экен. Андан кийин ал эми түтөк бул түрктүн бир тууганы да, баласы эмес, бир тууганы катары жазылат түтөк. Ошол түтөктөн дейт, Жабамиден ыстам. Эми түтөктөн Жабами деген сөзү дагы бул бизде тарыхта маселен менин
оюмча бул жавами деген бул мындай өзгөртүлүп кыскартылып айтылган нерседе тарыхта байыркы түрктөрдө титул болгон да. Ал титулду Явагу деп жазышат. Баягы Кытайдын жана башка булактарында Явагу деп айтат. Явагу деген бул ошол башкаруучунун, династиянын башкаруучусун Явагу деп жазат да. Бул кадимки эле менин мындай интерпретациямда, анализимде бул жабагы деген сөздү билдирет. Эмне үчүн жабагы деген бул биз жылкы малынын 6 айга чейин, туулгандан кийин 6 айга чейинки мөөнөтүндө биз аны ошо кулунду жабагы деп айтабыз да. Ошол 6 айга чейин кулун, андан кийин жабагы, 6 айдан өткөндөгү мезгилин биз жабагы деп айтабыз кыргызча. Ошол баягы илгери балдары төрөлгөндөн кийин кандай болуп калды десе, о балам жабагы болуп калды деп айтышчу да, 6 ай өткөндөн кийин. Мына ошол жабагы бий деп деген бул жеке менин интерпретациям. Бул байыркы түрктөрдө, байыркы кыргыздарда ушул Ябагу деген титул, жабагы деген титул бул мындай орусча айтканда наследник, принц деп айтылган титулга барабар деп айтсак болот да. Мына ошол жавамиден, мисалы жабагы бийден ыстам, түтөктөн жавами, жавамиден ыстам. Мына ушул ыстам дештеги дейт. Ыстам дештеги себеп бул жакта таштан тизип үй жасап маана кылып олтурган экен дейт. Ошол түрк ичинде там жасай турган уста болуп калып, түтөктүн ыстамы деп аталып, ошол ысым менен калыптыр дейт. Түтөк жавами өлүп, ыстам жалгыз калат. Чоң атасы түрк 10 балага кошуп, 11-чи бала кылып багып алат. Түрктүн 10 уулу ыстамды там салып жөн турбаган шок неме экен деп жаман көрүп калат. Түрктүн барында эле ыстамды өлтүрүп таштайлы десе, атасы капа болот. Бир урук түгөп кетпейби деп өлтүртпөгөн экен дейт. Мына ушул жерден баштап, ушул ыстамдан кыргыз элин, ушул Төлөк Төрөкан Аксакалдын ушул кыргыз эл санжырасында кыргыз элин ушул ыстам атабыздан таратат да. Ыстам атабыздан таратат. Ыстам түрктүн аздектешинде чоңое берет дейт. Күн айланып ай өтүп, ай айланып жыл өтүп, ыстам бойго жетет. Түрк өлөрүндө балдарын чогултуп олтуруп осуят кылат. Чоң катындын балдары силер ыстамга жер зымын энчи бергиле дейт. Экинчи катындын балдары аял алып, үй жайын силер куруп бергиле дейт. Бирок түрктүн көзү өткөндөн кийин кичи катындын балдары ыстамга аял алып, үй жайын камдап беришке макул болот. Чоң катындын балдары энчи жер беришке макул болбойт. Энчи берип катын алып берсек, балалуу болуп көбөйүп бизге тууган болбой душман болушу мүмкүн деп карайт. Ошол үчүн муну өлтүрүп таштасак кутулабыз дешет. Чоң катындын балдарынын кеңешин кичи катындын балдары угуп калат. Алар ыстамга аял алып берип, качырып жибергенибиз оң деген бүтүмгө келишет. Ыстамга кеңешип айткан соң, ыстам качууга мажбур болуп, айласыздан аялын ээрчитип качып, ээн жерге келип, үңкүр тоолордо жашап калат. Аялын маралым дейт. Бул каралдым деген сөз экен. Ушул кыргыздарда аялдарын, түгөйлөрүн марал деп атаганы ошол эң биринчи ыстамдын
биринчи алган аялы ошол кыргыздын энеси деп айтсак болот, ошол Марал энебиз болгон экен да. Баягы Марал деген негизи биз кыргыздарда туура эмес айтып келебиз, бугу эне деп. Анткени бугу деп ошол жалпысынан эркек бугуну айтат да. Ал эми Марал деп ошол бугунун тескерисинче ошо аял затына карап ошо Маралдай басат, Марал деп атаганы мына ошондон келет да. Ошондуктан биз Ыстамдын аялын ошо Ыстам атабыз деп айтсак болот. Марал энебиз деп, ошо бугу эне деген сөз, Марал эне деген сөз мына кыргыздарда ошондон калса керек да. Анан ошол биринчи Ыстамдан 3 перзент көрөт экен Ыстам атабыз. Ошол биринчи перзенти жер кезип жүргөндө туулган үчүн баласына Жеркес деген ат коёт экен. Экинчи перзентине Казат деп ат коёт экен. Энеси Ак Казым деп эркелетип кийинче аты Ак Каз болуп калат экен да. Мына ошол Казат, Ак Каз деген негизи кыргыздардын Казтагы кыргыздардын тарыхый булактарда, байыркы түрктөрдө, кыргыздарда ушу тотемдик жаныбар болот. Бул учуучу жаныбар, Ак Каз. Бул лебедь деген, орусча лебедь, уруунун дагы аты болгон да, племя лебеди деп. Анан 3-чү перзентине Караан деп ат коёт дейт. Бул үчөө чоң болуп 2 жан 5 жан болот. Балдар аял алгыдай болот. Кыргыз Ак Маралдан тараган деген кеп ушундан калган экен дейт. Бул сөздөрдү талашуучу диндик жана илимдик аалымдар болсо дүйнө тарыхы Азиз алейхиссалам жазган Тарыхын Үйөлдүн 7-бабындагы Тарыхнама деген бабына карасаң, бул Жыргызстын тарыхын талашуучулар кысасы Анбия 72 кысас деген китептин 70-бабын карасын жана 13 кысастын 46 бабын карасын. 9 кысаста Жыргызы алейхиссалам деп баян кылат. Жогорудагы 3 чоң тарыхка негизделгенде ошол Жыргызстан тараган кыргыз деген улут болгондугу анык дейт. Мына ошол себептүү бул деген байыркы Төлөк Төрөкан уулу байыркы ошол сакталып калган жазмаларга мындай шилтеме берип атканы да. Эми ушул кыргыздар демек ушул Ыстамдан тараган журт болобуз, энебиз Маралдан тараганбыз деп ошол жанагы Марал эне деген сөз ушундан калган. Ошондуктан биз жанагы бугу эне дегенди Марал эне деп айтканыбыз туурарак болот да. Эми ушул маалыматтардын кандай дүйнөлүк баягы тарыхтагы кандай параллелдери бар? Мисалы, биз ушул жерде айтты, кыргыз бул Яфеттин Түрк анан Түтөк деген уулунун түтөгүнөн Жавамийден Ыстам, ошол Ыстамдын ушул Жыргыз деген баласынан кыргыз тарайт деп мына ушул байыркы жазмаларга шилтеме берип Төлөк Төрөкан аксакал кыргыз эл санжырасында жазып жатат да. Эми бунун ушул уламыш археология жана палеогенетика илимине төп келгендиги албетте илимдин түшүнгөндөрдү таң калтырбай койбойт. Эмне себептен? Бул маданиятты ушул жерде кыргыздардын баягы бир түтөктүн бир тууганы түрктүн балдары менен мындай келише албай көчкөндүгү жөнүндө, ошол Элик тоого, Уралга көчкөндүгү жөнүндө маалымат берилип атат да бул жакта. Анан ошол маалымат биздин
ошол палеогенетика илимине дагы дал келип атат. Мына ошол илимди мен ушул китепте жазып жатам да. Мисалы ошол дейт, түтөк бул заманда кыргыздардын түп атасы болгон Турандын бир уулу алгачкы от жагуу ыкмасын үйрөнүп, ошол учурдагы элдерге кеңири жайылтканы үчүн атын түтөк койгондугу баяндалып атат. Жаңы эле окуп бердим. Ошол түтөк байыркы гректердин мифологиясында Прометей аттуу жарым кудай Титан катары элдерге от алып келип ачарчылыктан сактап калган каарман катары жана эң кызыктуусу скифтердин ханы катары баяндалат да. Эми ошол гректердин мифологиясында дагы ушул түтөк жөнүндө, түтөк бул кыргыздардын ата теги болуп атат. Бул биздин ата тектерибиз скифтер болуп атат. Ошол скифтердин ханы катары ошол байыркы гректердин мифологиясында дагы ушу түтөк атабыз жөнүндө мындай баяндалып калганы бизге өтө кызыктуу параллель деп айтсак болот да бүгүнкү күндө. Анан ошол түтөктүн жалгыз уулу Ыстам болгону аты Ыстам деп аталып калганын себеби ал түтөктүн бир тууганы түрктүн балдарынан айырмаланып, таштан там салганы баяндалат. Эми там салгандыктан аны Ыштам атаганы баяндайт дейт да. Жана ошол Ыстамдын балдары Аму дарыясынын боюнан түрктүн балдары менен келише албай Эдилге жана Элик тоого, бул Урал көчкөнү баяндалат. Ал эми акыркы жылдардагы археологиялык жана палеогенетикалык маалыматтарга караганда чындыгында эле кыргыздардын ата тектери Аму дарыясынын боюнан түштүк Уралга миграция жасап, ал аймакта эң биринчи таштан тамдарды салгандары белгилүү. Аркайым шаарлар комплексин салып, Абашева Сынташта маданиятын негиздешкени айгинеленип жатат. Мисалы түштүк Уралдын байыркы Аркайым шаар комплекстерин карасак, 2015 жылдын июнь айында дүйнөлүк Nature журналына Мортен Алентофт баштаган эл аралык 68 окумуштуудан турган группанын Евразия континентиндеги коло дооруна таандык генетикалык изилдөөлөрдүн жыйынтыгын жарыялаган макала чыгат. Мына ушул бул окумуштуулардын группасынын иши Копенгаген университетинин илимий борборунун базасында жүргүзүлөт дейт. Ошол аталган илимий изилдөөдө коло доорундагы ар кандай археологиялык маданияттарга таандык 101 сөөктү палеогенетикалык анализи жалпыланып талданган. Ошол 101 сөөктүн арасында түштүк Уралдагы Сынташта маданиятына таандык 5 сөөктүн анализдери чыккан. Алардын экөөсүнүн Y гаплогруппасы аныкталып, экөө тең R1A гаплогруппасына таандык болуп чыккан. Анын бирөө азыркы Оренбург областынын Буланово айылынан табылса, экинчиси Челябинск областынын Пластов районунун Степное кыштагынан табылган дейт. Алардын жашаган доорун археологдор болжолдуу биздин кылымга чейинки 1700-2300 жылдарда жашаган деп белгилешкен. Демек, ошол Төлөк Төрөкан уулунун санжырасында белгиленген ушул жанагы доордо түтөктүн заманын, Ыстамдын заманы, ошо кыргыздар жаңы түптөлүп келаткан замандагы ошо коюлган сөөктөрдүн мындан 4300 жыл мурун жашаган сөөктөрдү
кишинин сөөгүн анализ кылышканда, мына ошол макала жарыялагандан кийин белгилүү Россиянын окумуштуусу Владимир Таганкин ошол Буланово айылында табылган сөөктүн маркерлерин анализдеп, анын сниптерин аныктаган. Жыйынтыгында сөөктүн ДНКсынын өзгөчөлүк мутациясынын снипи IP1456 деп чыгып, Владимир Таганкин бул кыргыз бутагына тиешелүү снип деп белгилеген. Бул азыркы күндөгү палеогенетиканын так маалыматы боюнча кыргыздардын мындан 3900 жыл мурун жашаган атасынын сөөгү экени аныкталып жатат. Демек, R1A1 гаплогруппасына кирген IP1456 деп белгиленген снип бүгүнкү күндө бир гана кыргыздарда жана түштүк алтайлыктарда кездешет. Демек, бул сөök гипотетикалык кыргыз атасына таандык деп айтууга бардык негиздер, илимий негиздер бар. Ушул Төлөк Төрөкан уулунун китебинде баяндалган там салган Ыстам атабыздын Кыркес деген уулунун сөөгү да болушу толук мүмкүн деп эми мен божомолдоп атам да, ошол доордогу биздин ата тектерибизге аналогия келтирип. Ошол жерде мындай ушул кыргыз эл санжырасында минтип жазылат да: жалгыз Кыркес Ыстамдан, Кыркестен тарап кыр толгон, калың журт Кыркес эл болдук, атай энчи жер Эдилге, атайың келип биз кондук дейт да. Ушул Эдил деген бул ошол как раз Волга дарыясы. Мына ошонун Волга дарыясынын боюна ушул кыргыздар ушул китептегидей жазылган Ыстамдын балдары барып конгон экен да. Эми ушул менен биз ушул сабакты жыйынтыктайбыз. Кийинки сабакта ушул Ыстам атабыз конуштаган, ошол Эдилдин боюнда, Урал тоолорунун боюнда жашаган элдердин бүгүнкү күндө ошо биздин атабыздын сөөгүнөн ошол 3900 жыл мурун жашаган кыргыздардын ата тегинин сөөгү чыгып атат. Мына ошол сөök жөнүндө жана бул кайсы маданиятка, тагыраак айтканда ушу Сынташта, Абашева Сынташта маданияты жөнүндө эмки сабакта биз сөз кылабыз. Сак саламатта болуңуздар.